Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 4-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкабаровна өтүп бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конт коюп көрөбүз. Дептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Тема Дүйшөнкул Шопоков. Алгач балдар, биринчи көнүгүдө берилген сөздөрдү кайталап, эсте сактап калууга аракет кылабыз. Сөздөрдү окуйбуз. Болуп көрбөгөндөй. Как никогда. Каршылык көрсөттү. Давал отпор. Коркушкан жок. Не боялись. Нам звание. Чабуул коюшту. Атаковали. Эрдик мужество. Мынакей балдар, сөздүктө берилген сөздөрдү окуп чыктык. Эми экинчи көнүгүдө берилген схемаларды толуктап чыгабыз. Москвага чабуул коюшту. Советтер Союзуна чабуул коюшту. Тынч өлкөгө чабуул коюшту. Чолпонбайдын эрдиги. Баатырлардын эрдиги. Жоокерлердин эрдиги. Майор деген наам. Баатыр деген наам. Генерал деген наам. Өлүмдөн коркушкан жок. Душмандан коркушкан жок. Ажалдан коркушкан жок. Душманга каршылык көрсөтүштү. Жоого каршылык көрсөтүштү. Немистерге каршылык көрсөтүштү. Мынакей балдар, схемаларды толуктап чыктык. Эми 3-көнүгүдө берилген текстти окуп чыгабыз. Дүйшөнкул Шопоков. 1941 жыл. Дүйшөнкул эли жери менен коштошуп фронтко жөнөдү. Ошол жылы ноябрда душмандар Москвага катуу чабуул коюшту. Генерал Иван Васильевич Панфиловдун дивизиясы алардын жолун тосуп, каршылык көрсөттү. Алар өлүмдөн да коркушкан жок. Болуп көрбөгөндөй эрдикти көрсөтүшүп, өз мекенин коргоп калышты. 28 баатырдын ичинде Дүйшөнкул Шопоков да бар болчу. Ал болгону 28 жашта эле. Ошондогу эрдиги үчүн ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Мынакей балдар, берилген тексттен Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө кыскача маалымат алдык. Эми төмөндө берилген суроолорго жооп берип көрөлү. Биринчи суроо. Дүйшөнкул Шопоков деген ким экен? Дүйшөнкул Шопоков кыргыз элинин уулу, Советтер Союзунун баатыры болгон. Экинчи суроо. Ал кайсы шаарды коргоого катышкан? Баатыр Дүйшөнкул Шопоков көп улуттуу мекендин борбору Москва шаарын коргогон. Үчүнчү суроо. Кыргызстанда Дүйшөнкул Шопоковдун атында эмнелер бар? Билесиңерби? Өлкөбүздө Дүйшөнкул Шопоковдун атына коюлган бир канча мектептер, көчөлөр, ошондой эле өзү туулуп өскөн айылга баатырдын ысымы берилген.
4-cü суроо. Улуу Атамекендик согуштун баатырларынан дагы кимдерди билесиңер? Улуу Атамекендик согуштун баатырларына Чолпонбай Төлөбердиев, Ашырбай Коёнкөзов, Иван Васильевич Панфилов, Дайыр Асанов, Анварбек Чортековдорду айтсак болот. 5-ci суроо. Панфиловчулар дивизиясы жөнүндө уктуңар беле? Айтылуу дивизия 1941-жылы 12-июлда Фрунзе жана Алматы шаарларында уюштурула баштаган. Командирликке Кыргыз ССРинин аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфилов дайындалган. 28 жоокерден турган бул дивизиянын жетекчиси Клочков болгон. Анын уруш алдында айткан: "Россия кең, бирок чегинүүгө жер жок. Артыбызда Москва" деген сөзү борбор шаардык коргоочулар үчүн ураанга айланган. Дал ушул 316-аткыштар дивизиясында кыргыз элинин уулу Дүйшөнкул Шопохов да болгон. Мынакей балдар, берилген суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Эми үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 4-cü көнүгү сүйлөм түзүү. Мында бизге сүйлөмдөрдөгү сөздөр орунсуз тартипте берилген. Ушул сөздөрдү орун тартиби менен сүйлөм түзүп чыгабыз. Жардам катары 1-ci сүйлөмдү түзүп берейин. Улуу Атамекендик согуш 1941-1945 жылдары болгон. Мынакей балдар, 1-ci сүйлөмдү түзүп чыктык. Эми калган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча түзүп чыккыла. Эгерде үй ишин белгилеп алган болсоңор, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.